Тип жана анын шам чырагы. 1-бөлүм. Наныңды сууга агыз. Насаатчы 11:1. Июль айынын жаркыраган таңы. Жекшембилик мектептин чоң залында бала демейдегиден көп. Бүгүн эмнегедир алардын көңүлдөрү шат. Залдагы орундуктарда отурган балдардын арасында кичинекей балдар да, бой тартып калган улан кыздар да бар. Балдар өздөрү жакшы көргөн «Алыста укмушар жаркырайт» деген ырды жаңы эле ырдап бүтүштү. Директор балдар отурган орундуктарды аралап, мугалими жок отурган окуучуларды карап, четте турган кишилерди чакырып, балдарды тапшырып жатты. Бул жерде мындай салт бар эле. Эгерде мугалим келбей калса, атайын жардам берүү үчүн келген адамдар мугалимдин милдетин аткарышчу. Залдын кире беришинде турган узун орундук дароо эле көзгө урунат. Анда жылаң аяк, кийим кечесинин тамтыгы жок, кир болгон бир нече бала отурган. Мугалимдин орду бош. Балдарды сыртынан карап туруп, алардын ойноп келели деген гана максат менен келгендерин байкасаң болот. Бул кичинекей угуучуларда ашынган тентектик, бир орунда тура албагандай болгон жандуулук жана кыйдылык бар эле. Алардын айрылып тытылган курткаларынан, уйпаланган чачтарынан жана кытмыр жылмаюуларынан улам булар көчөнүн балдары экенин дароо эле аныктасаң болот. Булат да өздөрүнө куп жарашып калгандай. Таптаза кийинген балдар кыздардын тыкыйта байланган галстуктары, аппак жакалары мээримдүү ата-энелердин эмгеги экенинен кабар берет. Ушундай жаркыраган залга тигилкир балдар кандайдыр коошпой жаткандай. Бул топтогу балдардын көңүлдөрү аябай ачык болчу. Алар кат кырып көлүп, ышкырып, бири-бирин чукулап, жылаң аяк буттары менен тебишип чабышып ойноп жатышты. Директор алардын жанына токтоп: «Саламатсыңарбы, балдар? Силер бүгүн аябай көп келген турбайсыңарбы? Мунуңар жакшы. Мугалимиңер көрүнбөйт го?» деди. «Биздин мугалимибиз жок», деди балдардын бири. «Ал болсо тиги Калифорнияга кеткен», деп дагы бирөө кошумчалады. «Ал бизден коркуп качып кеткен», деп үчүнчүсү да жөн калган жок. Коркпогондо анан. Өткөн жумада Тип анын көйнөгүнүн этегин айрып салган. Тип деген бир бале болду го». Бул сөз тарс жарылган каткырык менен коштолду. Алардын каткырыгы ары жакта отурган балдарга да угулуп, баары бурулуп аларды карап калышты. Тип башын тырмай балдардын күлкүсүнө кошулду. «Анда мен силерге башка мугалим берем. Ал силерге жагат болуш керек. Силер аны сыйлаганга аракет кыласыңар деп ойлойм». Жардам берүү үчүн келгендердин арасында бир тартынчаак жаш кыз турган. Директор ага тиги балдарга мугалим болууну сунуш кылганда, кыз чочуп: «Мен бул топту ала албайм. Мен балдарга бир да жолу сабак берип көргөн эмесмин. Мен келгенден бери эле ушул балдарды байкап отурам. Алар шоктонушуп, баягыдан бери ызы чуу болуп жатышат. Тынчтанайын деген ойлору да жок окшойт», деди. «Ооба, мен сизди алар менен ошон үчүн сүйлөшсүн деп жатпаймынбы?» Жок, аларга тажрыйбалуу же аларды бир нерсеге кызыктыра ала тургандай киши керек го. Бирок бизде андай киши жок болуп жатпайбы? Эгер сиз аларга барбасаңыз, алар мугалимсиз калышат». Кыз дагы деле эмне кыларын билбей жатты. Ошондо Паркер мырза кызга эңкейип: «Менин бул кичине бир туугандардын бирине жакшылык кылбаганыңар, мага кылбаганыңар», деп шыбырады. Кыз шарт ордунан турду. Анын олку-солку абалы жел учуруп кеткендей жок болду. «Макул, Паркер мырза, эч ким жок болсо мен барайын». Кыз мугалимдерин кунт коюп угуп отурушкан, таза кийинген көп балдарды аралап, кире бериш жактагы отургучка бет алды. «Мына достор, мен силерге жаңы мугалимиңерди тааныштырганы алып келе жатам. Бул эжеиңердин аты Перри. Силер эжеиңерге адептүү жигиттер катары мамиле кыласыңар деп ишенем». Жаш кыз ичинен Кудай үчүн кылып жаткан алгачкы кызматы үчүн андан жардам сурап сыйынып, өз ордун ээледи. Эми сабакты баштоо керек эле. Анткени кытмыр караган 12 көз ага үн сөзү жок кадалып калган болчу. «Мага өткөн сабакта жаттоого берилген аятты айтып бере аласыңарбы?» деп ал балдардан сурады.
Бүгүн айта албайбыз, деди дайыма биринчи болуп жооп берген Боб Тернер. Биз аятты жаттап көнгөн эмеспиз, деди анын жанындагысы. Биз бул жака күн аябай ысык болуп, балык кармаганы же жаңгак тергени бара албай калганда эле келебиз. Тип болсо бияка, деп улантты дагы бири. Мындан ары баскандан эрингендиктен эле кирип калды. Калпайтпа, деп кыйкырып жиберди Тип. Мен деген бияка үйдөгүлөр кечке эле уруша беришкендиктен эле келдим. Ушул сөздөрдөн кийин алтоо тең каткырып жиберишти. Мейли, ким эмне үчүн келгени андай деле маанилүү эмес, деди мугалим. Аңгеме укканды жакшы көрөсүңөр да, Мен силерге аңгеме айтып берейинби? Ызылдап жаткан балдар дароо макул болушту. Мен силерге бир окуяны айтып берейин. Бул ойдон чыгарылган окуя эмес. Бул менин атамдын башынан өткөн окуя. Эмесе, уккула. Балдар жакыныраак отуруп, мугалимди карап калышты. Кимиңер ошол жерде төрөлсөңөр, анда кен казган жерди көп эле көргөн болушуңар керек. Ошондой эле кен казган адам көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта ориентир алыш үчүн бирден шам чырак алышы керек экен да билсеңер керек. Менин атам да кен казчу. Ал ар күн эртең менен башка шахтерлор менен чогуу жердин алдына түшчү. Жердин алдында ар бир адам өзүнүн чырагын көздүн карегиндей сакташы керек эле. Жапыз штольняда чалкаңдан жатып алып иштеп жатканда болгон үмүтүң ошол үлпүлдөгөн жарыкта боло турган жөнүндө атам мага көп айтчу. Ошентип, жайдын аптаптуу күндөрүнүн биринде аба үп болуп, батыш жактан кара булут каптай баштайт. Жердин астына түшөрдүн алдында адаттагыдай шахтерлордун баары сыйынуу үчүн чогулушат. Нөшөрлөгөн каттуу жамгыр башталат. Үстүдө аба ырайы кандай болбосун, алар түшкөн шахтада жым-жырттык өкүм сүрүп турат. Бири-бирине ийгилик каалаган жумушчулар ишке киришишет. Алар ар тарапка бөлүнүшүп, ар ким өзүнө бөлүнгөн жерде иштей башташат. Жазы курларына байланган чырактар аларга жарык берип турат. Бир маалда атам бир каттуу гүр деген үндү угат. Көрсө, штольнянын сыртында капталган жыгач кулап түшүптүр. Шахтерлор ызы-чуу түшүп кыйкырып башташты. Ошондо атам катуу кыйкырып: "Чырактарыңарды сактагыла! Биз кайда экенибизди билүүгө жарык гана жардам бере алат!" деди. Шахтерлор дүрбөлөңгө түшө баштайт. Баары тең сыртка чыгуунун аргасын кылышат. Бирок сыртка чыга турган жол жабылып калган эле. Баарынын көңүлү чөгө. "Өлдүк! Бизди эми издеп табышкыча баарыбыз ачкадан кырылабыз. Биздин колубуздан эмне келмек эле?" деп кыйкырышат. Бирок мен атам аларга кайрат берип: "Биз көңүлүбүздү чөктүрбөшүбүз керек. Кудай ага кайрылган эч бир адамды калтырбайт. Бизди казып чыгарууга сөзсүз аракет кылышат. Биз болгон тамак ашыбызды жана чырактарыбыздагы майды үнөмдөшүбүз керек. Ошондуктан баарыңар өчүргүлө. Бир эле чырак калсын", дейт. Буга баары макул болушту. Бир сындырым нан да баарына тегиз бөлүнүп, бир эле чырак жарык берип турду. Сааттар алмашып, убакыт абдан жайжылып жатты. Алар жерге тирүүлөй көмүлүп калгандан бери алардын эсеби боюнча 4 күн өткөн. Нандын акыркы сындырымы желип бүтүп, акыркы ууртам суу да ичилди. Чарчаган, үмүттөрү үзүлгөн адамдар акыркы чыракты тегеректеп, кызарган көздөр менен мына өчөйүн деп калган жарыкты тиктеп, мелтиреп отурушкан. Чыракта майдын акыркы тамчылары күйүп жаткан эле. Кайрадан: "Биз эмне эле курулай үмүт менен өзүбүздү алдап жатабыз? Баары бир өлөбүз да!" деп нааразы болгон үндөр угула баштады. Бирок атам каршы болуп: "Биз үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Ушул чырактын жарыгын көрүп жатасыңарбы? Ушул караңгылыкта бизге жарык берген сыяктуу Кудай Теңир да өзүнүн сөзү аркылуу биздин жүрөгүбүздү жарык кылат. Эч нерсе жарык бербей калган күндө да анын сөзү биздин бутубузга төгүлгөн жарык. Ал мага кайрыл, ошондо мен сага жооп берем деген. Анын ушул убадасы бүгүнкү күндө бизди да шыктандырат. Келгиле, сыйыналы", дейт. Сыйынуудан соң жым-жырттык өкүм сүрүп турду. Көп өтпөй акыркы жарык да өчтү. Кээ бири ыйлай башташат.
алардын үмүттөрү үзүлүп калган эле. Бир маалда атам алыс жактан чыккандай мылтыктын үнүн угуп калат. Кээде түшүңдө ушундай болот эмеспи? Бир аз убакыттан кийин баягы үн кайрадан кайталанып, жакыныраак жерден даанараак угулуп, эми аны бардыгы угушат. Чарчаган кишилер кайрадан жандана түшөт. Куткарганы келген кишилер аларды тезирээк табыш үчүн шахтерлор маал-маалы менен баары чогуу кыйкыра башташат. Аларды карай жол салып келе жаткандардын дабышы улам жакындап келе жатты. Мына, акыры шахтерлор камалып калган жер дагы ачылып, чырак күндөй жаркырады. Кубанычтары койнуна батпаган шахтерлор арыктап кеткен алсыз колдорун сунушту. Алар аман калышты. Аңгеме аяктады. Перринин куп-куу болгон жүзү албырып кеткен. Ал уялбай да калган эле. Балдар анын аңгемесин көздөрүн жылжылдата кунт коюп угушту. Кыз унчукпай калганда Тип: "Бул чындыкпы, Перри эже?" деп сурады. "Албетте, атам мага бул окуяны бир нече жолу айтып берген." "Алар сыйынгандыгы үчүн аман калыштыбы?" "Ооба, сыйынгандыгы үчүн. Анткени Кудай бизге сурасаңар жардам берем деп убада берген." Тип ордунан туруп алдыга жүткүндү. "Библиядагы чырак жөнүндө жазылган нерсе дагы чындыкпы? Ал чырак бул жөнүндө бир жолу да суранбаган адамдарга да жарык чачабы?" "Ооба, Тип, ал жердин түбүндөгү чырактын жарыгындай. Ал жарык болбосо жашоо мүмкүн эмес." Тип терең ойлонуп калды. Анан ал капкара болгон тармал чачтарын силкип койду. "Мен болсо ушуга окшош аңгемелерди бизди тарбиялаш үчүн эле ойлоп чыгарылат го деп ойлогом. Бирок бул чын эле болгон окуя экенин билген эмесмин." Ал бул тууралуу катуу ойлонуп калгандыктан башка балдардын ызы чуусуна кошулбай мектептен ойлуу чыкты. Перри болсо балдарды узата карап: "Булардын жүрөгүнө үрөн себилди экен. Ал өсүп чыгабы же өлүп калабы?" деп ойлонуп калды.